Ömүрдүн узактыгы. Небереси жүзүнөн нур чачыраган чоң атасын карап, кызыгуу менен суроо узатты. Чоң ата, бир адамдын өмүрүнүн узундугу канча болот? Чоң атасы жылмайып карап, намазсыз азан менен азансыз намаздын аралыгынчалык өмүрдүн узундугу деп жооп берет. Кандайча, өмүр ушунчалык кыскабы деп кызыгып сурайт небереси. Ооба балам, өмүр намазсыз азан менен азансыз намаздын ортосунчалык кыска. Небереси кайрадан сурайт. Намазсыз азан эмне? Азансыз намаз деген эмне ошондо? Небересинин башын сылап, анын жүзүнө жылмая караган чоң ата сөзүн улайт. Мындай улум, бир канча күн мурун кошунабыз уулдуу болду. Анын кулагына азан окулду, бирок ал азандын намазы окулбады. Ал намазсыз азан эле. Адам көз жумган соң маркумга жаназа намазы окулат. Бирок бул намазда азан айтылбайт. Бул да азансыз намаз болот. Адамдын өмүрү дал ушул намазсыз азан менен азансыз намаздын ортосундагы мөөнөт. Бөлүшүү, көмөктөшүү, пайдалуу маалыматты бөлүшүү менен жакындарыңызга көмөктөшкөндү унутпаңыздар. Ассаламу алейкум.